Бүгүн Ош шаардык салык кызматы 2-сентябрда транспорт салыгын төлөө мөөнөтү аяктаганына байланыштуу. Унаа салыгын төлөбөй жүргөн айдоочуларды аныктоо боюнча атайын текшерүү иш-чарасын баштады. Алгач унаалар көп каттаган базарлардын айланасында рейд жүрүп, бир катар унаасына салык төлөбөй жүргөн айдоочулар аныкталып, жеринен тиешелүү актылар түзүлдү. Транспорттун налогун төлөдүңүз, ошону текшерип коюңчу. Иш-чара калаанын борбордук көчөлөрүндө жана чоң соода түйүндөрдүн алдына келип токтогон унаалар менен такси кызматында иштеген айдоочулардын транспорт салыгын төлөбөгөндөрдү аныктоо менен уланды. Текшерүү учурунда көпчүлүгү салыкты төлөгөндүгүн тастыктаган дүмүрчөгүн көрсөтсө, айрым айдоочулар шартка байланыштуу убагында төлөй албай калган жагдайларын түшүндүрүштү. Төлөйм деп аттым эле өзү. Тесттен чыгып калыптыр да. Өтүп кетиптир. Биле билеңиз негизи? Билет элем, Убактын билбей калдым. Өтүп кетиптир да. Жетишпей калыппыз. Biz машина жаңы алдым эле да, өзү 2 ай болду алганымга. Просто карзым бар, эртең төлөп өткөрүп берет машинаны, аны төлөйм дедим. Буга чейин салык кызматы бир нече жолу транспорт салыгын өз убагында төлөөнү эскертип келген. Мыйзамга ылайык убагында салык төлөбөгөн унаа ээлери негизги салыктын суммасынан тышкары жеке жактар 1000 сом, юридикалык жактар 5000 сом өлчөмүндө административдик айыпты жана ар бир күнгө туумду кошуп төлөйт. Төлөө үчүн убакыт өтө эле кеңири болгон. Бул 1 жылда бир гана төлөнө турган салык 1 январдан 1 сентябрга чейин, мындайча 8 ай. 8 ай убакыт өтө кеңири. 8 айдын ичинде салык кызматы тарабынан бардык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Массалык маалымат каражаттары аркылуу, радио, телевидение, интернет аркылуу ошо элдеги түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, убагында төлөңүздөр, айып пул салынат деп ушул убакка чейин айтылып келген. Ош шаары боюнча 90 000 автоунаа каттоодон өткөн. Учурда жалпы 54% унаа салыгы жыйналып, 22 миллион сомдон ашуун акча топтолгон. Дагы 35 000ге жакын транспорт ээлери салык төлөшү керек. Бүгүн бир күндүк текшерүү учурунда эле 200ге жакын унаа текшерилип, анын ичинен 50ге жакын айдоочунун унаа салыгын төлөбөгөндүгү аныкталды. Транспорттук салыктын төлөө мөөнөтү 1 сентябрда аяктаган. Ошон үчүн бүгүн уже 8 сентябрь төлөө мөөнөтү аяктаганына байланыштуу шаардык салык кызматы тарабынан рейдтер жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөрдүн минип жүргөн автоунааңыздардын салыгын төлөп коюңуздар. Бул 1 жылда бир гана төлөнө турган салык. Салыктын өлчөмү минип жүргөн машинаңыздын кыймылдаткычтын көлөмү менен чыгарылган жылына гана жараша болот. Айта кетсек, 2-сентябрда транспорт салыгын төлөө мөөнөтү аяктаган. Ага карабастан күн сайын транспорт салыгын жыйноо иштери уланууда. Ал эми салыкты өз убагында төлөбөгөндөр үчүн 2000 сом өлчөмүндө административдик айып каралган. Мындан тышкары, салык төлөмүнүн ар бир өтүп кеткен күнү үчүн туум эсептелет. Ошондуктан салык кызматы унаа ээлерин салыкты кечиктирбей төлөп кетүүгө чакырат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.